жалпы билим берүү орто мектебиндеги аткарылган иш чаралар боюнча эки айым өзүн таанышып кетсин. Бул федерацияга негизи биз быйылкы гана сентябрь айынан баштап иш алып бара баштаганбыз. Өзүм ошол мектепте социалдык педагог болуп эмгектенип, ар кандай уюмдар менен иш алып барам. Андан ичинен ушул кыздарга бир өзгөчө иш чаралар керек болду. Ошонун ичинен ушул кыздар федерациясы кыздар федерациясы менен иштешкен, бул эң бир менин жетишкендигим болду. Анткени кыздар өз ара мугалим окуучуларга таалим тарбия бергенде айрым бир учурларда кичине ортодо дискомфорт болот экен да. Ал эми окуучулар өздөрү бири-бирине билбегенин үйрөнүп, бири-бирине колдоо көрсөтсө, бул кыздардын өзүнө болгон ишенимин ойготот экен. Ошондуктан учурдан пайдаланып, агайлап президентибизге баарына терең ыраазычылыкты билдирем. Саламатсызбы. Бүгүнкү биздин кечебизде биздин апабыз Жумагулов атындагы орто мектебинде кандай чоң уруштар өткөрүлгөнүнө таанышып берейин. Биринчи эле ушул жыл биздин Кыздар Федерациясы менен таанышуу жылы болуп өттү деп айтсак болот. Биздин биринчи жолу тренингибиз сентябрь айында өтүлгөн. Жана ал жерден биз Алтыгүл Кожобердиева өзү өткөрүлгөн тренингде аны менен таанышып, Кыздар Федерациясы менен таанышып, чоң мотивация алып, жана лидерлер тандалган. Ошол лидерлер биздин мектепте азыркыга чейин иштеп келип жатышат. Жана ал жерде кинофестиваль жана ошол кыздарды кантип колдоо керек экенин, гендердик зомбулук жөнүндө өткөрүлгөн. Бул тренинг учурундагы көзөмөлдөр. Жана дагы 11 октябрь эл аралык кыздар күнүндө ар бир класстарда класстык сааттар өткөрүлгөн. Мындай көрсөтөм. Кыздардын укугун коргоо жана өзүнүн укуктарын билүү класстык сааттар өткөрүлгөн. Жана волейбол боюнча таймаш өткөрүлгөн. Ал кыздар арасында өткөрүлгөн. Жана дагы анын темасы биз күчтүүбүз деген тема болгон. Ал темада биз кыздардын дагы спорт жаатында балдар менен тең келе аларын жана алардан да өтө аларын көргөнбүз. Ал өткөрүлгөн. 8-ден 11 класска чейин кыздар катышышкан. Көргөнгөрдөй. Чарада мектептеги администрациянын колдоосу менен байгелүү орундар тапшырылып, бул биринчи иш чара болду. Чоң деңгээлде өткөрүлгөн. 8 класстан 11 класска чейинки окуучу кыздар волейбол оюнун ойношкон. Андан соң Кыздар Федерациясы менен болгон биздин экинчи тренинг өткөрүлгөн. Ал жерде биз 5 класстарда өзүбүз тренинг өткөргөнбүз, биринчи өзүбүздүн тренингибизди. Ал жерде 5 класстардын кыздарына өзүнүн укуктарын билүү, укуктарын таануу деген темада сүйлөшкөнбүз. Ал жерде көбүнчө кыздардын билимсиздиги көрүлдү. Ошондуктан биз аларга билбеген темаларын үйрөтүүнү, чоң темаларды көтөрүүнү, өзүнүн оюн коркпой айтууну үйрөттүк. Андан соң биздин өзүбүздүн мектеп педагогу кыздар, ошол Кыргызда кандай кыздар бар эле, Каныкейдей, Жаңы Мырзадай болгон кыздарды көргөздү, алардан үлгү алууну, алар кандай болгонун, алардын сапаттарын өзү да алууну үйрөнгөнбүз. Андан соң экинчи тренинг өткөрүлгөн. Ал жерде дагы биз 8 класс, 9 класстардын арасында өткөргөнбүз. Ал жерде өзү биздин ага келип кеткен. Жана дагы ал жерде да гендердик зомбулук жөнүндө өткөнбүз. Көбүнчө кыздар арасында чоң темаларды сүйлөшкөнбүз. Бул 8 мартка карата иш чара, бул да волейбол боюнча өткөрүлгөн. Мындан кийин бул
Бул бийинки акыркы иш-чарабыз экен. Мектептин организатору атайын кыздарга кыргыздын кыйын кыздары деген темада жалпы кыргызда кандай кыйын кыздар болгон жана ошолорду карап силер да үлгү болууга деген максатта тренинг өтүп берип кеткен. Бул биздин азыркы учурда биздин тренер кыздарыбыз жаңыдан тапталып жатат. Бул бир жагадан тренинг өтүп беришти 5 класстын кыздарына. Мен ойлойм келечекте пландарыбыз чоң. Биз дагы айыл аймак райондук облустук деңгээлде өтөбүз деген ишеничтебиз.